Урматтуу телекөрүүчүлөр, саламатсыздарбы? Сиздер менен мен тарых жана география мугалими Иличбек Турдубекович. Сиздер менен көгүлтүр экранынын астында көрүшүп атканыма абдан кубанычтамын. Өткөнкү теле чыгарылыш сабагыбызда биз сиздер менен улуу кыргыз дөөлөтү жөнүндө кеңири тааныштырып, ар түрлүү маалыматтарды берип кеткенмин. Бүгүн биз кыргыздар Карахандар мамлекетинде деген тарыхый божомолдоолор жөнүндө кененирээк маалыматтар менен тааныштырып кетмекчимин. Бүгүн 8-чи сабак. Сабактын темасы Карахандар мамлекети, Кара Кытайлар жана Наймандар. План боюнча Карахандар мамлекетинин негизделиши, Караханит каганынын маданияты, Караханиттердин мезгилиндеги исламдашуу жана ошондой эле Кара Кытайлар мамлекети Караханиттерден кийин кандайча чыккан, Наймандар кимдер болгондугу жөнүндө сиздер менен тааныштырып өтмөкчүмүн. Карахандар мамлекетинин негизделиши бул 10-кылымдын орто чени, 13-кылымдын башы. Мындайча айтканда 940-жылдан 1212-жылга чейинки убакытта 10-кылымдын биринчи жарымында Баласагун жөнүндө маалыматтар жок болгон. Жамал Каршинин берген маалыматтарында аталган династиянын түпкү мекени Кашкар шаарында болгон. Карахандар династиясынын алгачкы өкүмдары Билге кул Кадыр хан болгон. Анын уулу Сатук Абд ал-Керимдин да Кашкарда турганы Сатук Буура Карахан Жусуп Баласагундун кутактуу бийлик чыгармасын Кашкарда аяктап, Каганга тартуулаганы далилдеп тургандай. 10-кылымдын орто ченинде Баласагун Карахандар мамлекетинин ордосуна айланат. Жети суу аймагында бекемделген Карахандар бийлиги 11-кылымдын башында бүтүндөй Орто Азияга таралган. Түрк элдери мамлекет болуу түшүнүгүн кылымдардан бери сактап келген. Ага байланыштуу байыркы түрктөрдүн саясий түзүлүшүнүн негизги элементи катары аскердик кошуну болгон. Мындай салттуу түшүнүк Карахан өлкөсү өкүм сүргөн мезгилде да болгон. 10-12 кылымдарда Карахандар кагандыгы өзүнүн экономикалык күч кубатынын жана маданиятынын гүлдөп турган мезгилине жеткен. Кара деген сөз кыргыздарда орто кылымдардан тартып эле улуу, баатыр, чоң, эбегейсиз, күчтүү, күжүрмөн, кайратман жана башка ушундай сыяктуу эле маанилерди берип келген. Демек, Карахан, улуу хан, улуу падыша дегенди билдирет. Карахандар же Караханилер термини илимий адабиятка 19-кылымда орус чыгыш үйрөнүүчүлөрү тарабынан киргизилген жана Түрк династиясы үчүн жалпы кабыл алынган термин болуп калган. Династиянын кайсы урууларга таандыгы ушул убакка чейин так аныкталган эмес. Мамлекетте жетектөөчү ролду Карлук бирикмесинен киришкен Чигил жана Ягма түрк уруулары ойношкондугу гана маалым. Түрк кагандары ушул уруулардын төбөлдөрүнөн гана чыккан. Орто кылымдардагы тарыхчы Жамал Карши династиясынын негиздөөчүсү Сатук Абд ал-Карим Карахандын Сатук Карахан чоң атасы Карлук каганы Билге кул Кадыр хан болгондугун жазган. Эгерде бул далилди негиз кылып алган болсок, Карахандар династиясы Карлуктардан келип чыккан деген божомолдого болот. Бирок түркиялык белгилүү илимпоз Ришат Генштин изилдөөсүнө таянсак, Карахандар мамлекетинин куруу сыяктуу саясий түзүлүштү Карлуктардын куруусу мүмкүн эмес деп жазылган. Тескерисинче, Карлуктар бул аймакта тынч жана эч кимге катылбай жашашкан. Махмуд Кашкари Карахандар мамлекетинин негизги калкын Каган түрктөрү деген эл түзөрүн, алар уйгурлар менен касташып турарын жазган.
белгилүү тарыхчы профессор Эралиев Карахандар мамлекетинде жетектөөчү ролду ойногон чигилдер кыргыз урусу болгон деп эсептейт. Айкөл Манас дастанында эл табар батырлардын жөн жайы жөнүндө түптеги барскандык чигилдерден тарынып кырктай түтүн эли менен басыздар тагалары болгондуктан бел тутуп ошолорго көчүп барган деп айтылат. Эгерде бул дастандагы маалыматка таянсак, Манастын ишенимдүү батырларынын бири эл табар чигилдеринен чыккан. Ал эми анын уулу Сары Багыштан кыргыздын Сары Багыш урусу тараган болот. 19-кылымдын кыргыздын Бугу урусунун чоң манабы Боронбайда казактын уулу окумуштусу Чокан Валиханов менен жолукканда түпкү тегибиз чигилдер деп айткан. Бул айтылгандарды ырастоо менен тарых илимдеринин доктору Эралиев чигилдерди кыргыз урусу болгон деген пикирин ырастайт. Алгачкы карахандар өзүлөрүнүн ээликтерин кеңейтүү менен Чыгыш Түркистандын, Борбордук Теңир тоонун, Жети суунун жана Фергананын чоң бөлүгүн жеңип алышкан. Түндүк чыгышта карахандардын мамлекетинин чек арасы Балкаш, Ысык көл, Алакөл аркылуу Чугучакка чейин өткөн. Кагандыктын борбору адегенде Кашкар шаары болуп, андан кийин Баласагун шаары, азыркы Токмок шаарындагы жакын жердеги Бурананын урандылары ошол жер Баласагун шаары болгон. Ал эми экинчи борбору Өзгөн шаарында, кийинчерээк Бухара, Самарканд болгон. Орто Азияны жана Хорасанды ээлеп турган Саманиттер династиясынын кризиске дуушар болушу караханиттердин ийгилигине көмөкчү болгон. Ислам динин башка урууларга кабыл алдыруу максатында карахандар мамлекети Саманиттер мамлекетине карай жортулдарга аттанат. 990-жылы Харун Бугра хан Баласагындан чыгып, каршылыксыз эле мурдагы Саманиттер карлуктардан тартып алышкан Тараз менен Исвижапты ээлейт. Дээрлик Саманиттердин Амударияга чейинки аймагын басып алышат жана өз ара басып алынган аймактарды бөлүп алышат. Караханиттер мамлекетти иш жүзүндө башчыларынын өзүнчө наамдары жана баш калалары бар өз алдынча эки кагандыкка чыгыш жана батышка бөлүнгөн. Негизи мындай бөлүнүү карахандар мамлекетинин ички биримдигин бузулгандыгынан кабар берген. Кыргызстандын тарыхында караханиттердин мезгилинин маанилүү бөтөнчүлүгү жаңы шаарлардын эски шаарлардан өсүшү болгон. Бул көрүнүш чарбанын жана жергиликтүү калктын маданиятынын андан ары жогорулашына алып келген. Талас чүй өрөндөрүндө шаарлар көбөйгөн. Ысык көл өрөөнүндө майда жана ири шаарлардын саны 70ке чейин, Талас өрөөнүндө 50ге жакын шаар жана кыштактар болгон. Ал эми Фергана өрөөнүндө болсо Ош жана Медва шаарлары чоң шаарлардан болгон. Дыйканчылыгы аны менен бирге эле тоо кен, металлургия, өнөр жайы да бир кыйла өнүгүп, соода, кол өнөрчүлүк, акчанын жүгүрүлтүлүшү да кеңири тараган. Археологиялык жазууларда бай соодагерлердин колуна топтолгон нечен миңдеген тыйындардан турган кеништери табылган. Үй куруу техникасы жакшырган, ага шыбак иштери пайдаланылган. Ар түрдүү оймо чиймелердин салынып, архитектуралык курулуштар өнүккөн. Ага өзгөн Бурана мунараларын айтууга болот. Араб алфавитинин таралышы эң маанилүү жетишкендик болгон. Ошол мезгилдеги маданияттын эң белгилүү эстелиги катары Баласагун жазган Кутагдуу билик, Махмуд Кашкаринин түрк тилдеринин сөздүгү чыгармалары эсептөөгө болот. Махмуд Кашкаринин дүйнөлүк картасы же болбосо караханилердин тыйындары азыркы убакка чейин ар кандай ушул дүйнөлүк тарыхта дагы жазылып келе жатат.
Экономикалык жана маданий жагынан өнүгүүнүн олуттуу ийгиликтерине карабастан Караханиттердин мамлекети бекем эмес мамлекеттик бирикме болгон. Мамлекет түзүлгөндөн кулаганга чейин эле хан тактысын талашкан ички согуштар жүрүп турган. 11-кылымдын башталышынан тарта Орто Азиядагы Караханиттердин тышкы саясий абалы негизинен селжуктар менен болгон мамилелери жана аныкталган. 11-кылымдын аягы 12-кылымдын башында Карахандардын экиге бөлүнгөн мамлекетти терең кризисти баштарынан өткөрүшкөн. Ибрагим Табгач хандын небереси Ахмат мамлекети борбордоштурууга умтулат. Андан натыйжа чыкпайт. 11-кылымдын аягында батыш караханилер селжук башкаруучуларына көз каранды болуп калышат. Баласагы менен таласты ээлеп турган чыгыш карахандарынын бири Кадырхан Жибраил Мавереннахрга жортул жасап, Аму дарыяга чейин жеткени менен бирок талкаланып Селжук султаны Санжар тарабынан өлтүрүлүп 1118 жылы жана 1157 жылга чейинки кезде натыйжада карахандар селжуктардын вассалдары болуп калышат. 1130 жылдын башында кара кидандар деген булар кара кытайлыктар чыгыш караханилерди 1141 жылы батыш караханилердин кагандыктарын басып алышат. Болуп өткөн ушул окуялардан кийин караханиттер Орто Азиянын түштүк батышында өзүнүн үстөмдүгүн жоготуп, 12-кылымдын 30-жылдарында алардын мамлекети биротоло кулайт. Караханит каганатынын маданияты тууралуу кыскача токтолуп кетелик. 12-кылымдын ортосунан баштап мусулман кайра жаралуу доорунун алдыңкы жетишкендиктери караханилер мамлекетинин калкына да өз таасирин тийгизген. Каганатта өзгөчө 11-кылымда маданияттын жана илимдин өнүгүүсү жогорку чекке жеткен. Орто кылымдагы түрк маданиятынын эң белгилүү чыгармасы катары Жусуп Баласагындын эмгеги эсептелинет. Жусуп Баласагын 1015 жылдан 1018 жылга чейинки убакытта Чүй өрөөнүндөгү Баласагын шаарында туулган. Жусуп Хас Хажип жалпы түрк элдеринин акыны, ойчулу жана мамлекеттик ишмери болуп саналат. Бул Жусуп Баласагын тууралуу биз дагы бир жолу өзүнчө сабакта токтолуп кетебиз. Ошол сабакка чейин бул жерден дагы кененирээк маалыматтарды берип койсок болот. 1069 жана 1070 жылдары ал 18 ай ичинде Баласагун шаарында Кутактуу билик же болбосо Кут билим поэмасын жазган. Чыгарма чыгыш маданиятында санат насият маанисиндеги эпикалык, дидактикалык жанрда жазылган эмгек. Чыгармада аталган мезгилдин коомдук түзүлүшү, социалдык топтору, адеп этикалык, ахлактык принциптери, адамдын коомдогу жүрүш турушу жөнүндөгү маселелерге ойчулдун көз караштары берилген. Философ катары өз чыгармасында 4 түшүнүк: адилеттик, акыл эс, бакыт, каниеттик, айкөлдүк, ичи тардык жөнүндө маселелерди козгогон. Жусуп Баласагын өз чыгармасы аркылуу адам баласынын өмүр жолундагы негизги максаты эмне деген соболго жооп берүүгө аракеттенген. Ар бир адам өз жашоосун жакшылык иштерди жасоо менен өрнөктүү өтөөгө тийиш деген таянакка келген. Дагы бир белгилүү окумуштуу түрколог, этнолог, элдик фольклорду изилдөөчү, тарыхчы жана тил таануучу Махмуд Кашкари бул адам жөнүндө дагы өзүнчө сабакта тааныштырып кетебиз. Эмне жазгандыгы жөнүндө жана ошондой эле кандай китептерди чыгаргандыгы жөнүндө өзүнчө дагы бир жолу тааныштырып кетебиз. Ага чейин сиздер менен кыскача маалыматтар менен тааныштырып кетелик. Ал 1029 жылы жана 1038 жылдары аралыгында Ысык көлдүн тескей бетиндеги Барскон шаарында туулган. Өз кезегинде бул инсан Кашкардан
жана башка чыгыштын илимий маданий борборлорунан билим алган. Анын Диван Лугак ат Түрк, түрки тилдер сөз жыйнагы аттуу эмгеги кеңири белгилүү. Аталган эмгекте түрк элдеринин жашоо турмушу жөнүндөгү маалыматтар топтолгон. 11-кылымдын 50-жылдарынан баштап Махмуд Кашкари түрк элдери жашаган аймактарды кыдырып, алардын тилин, материалдык маданиятын, элдердин келип чыгышын, уруулук түзүлүшүн, мамлекеттик кызматчылардын титулдардын астрономиясын, элдин календарын жана башкача өзгөчөлүктөрү менен жалпылыктарын изилдеген. Чыгармада ал географ катары дүйнөнүн картасын түшүргөн. Түрктөрдүн, анын ичинде кыргыздардын, казактардын, уйгурлардын, түркмөндөрдүн коомдук түзүлүшү, экономикасы жана маданияты жөнүндөгү маалыматтарды өз чыгармасында жазып калтырган. Караханилердин башкаруу мезгилинде Кыргызстанда шаар маданияты өнүгүү деңгээли да жогорулаган. Аталган мезгилде Бурана мунарасы, өзгөн архитектуралык комплекси, Шах Фазил күмбөзү жана башка архитектуралык эстеликтер орто кылымдагы курулуш өнөрүнүн эң көрүнүктүү үлгүлөрүнөн болуп эсептелинген. Бурана жана өзгөчө мунаралары орто кылымдагы мунара куруунун бай тажрыйбасынын негизинде курулган. Бул эки мунара тең Караханилер 10 жана 12 кылымдардагы тарыхый дооруна туура келет. Бурана мунарасы болжол менен эсептегенде 40 метр, ал эми өзгөн мунарасынын бийиктиги 44,5 метрди түзгөн. Бирок жер титирөө мезгилинде мунаралардын башы урап түшкөн. Азыркы күндө Бурананын бийиктиги 24 метр, өзгөн мунарасынын бийиктиги 24,5 метрге барабар. Дагы бир белгилүү архитектуралык эстеликтердин бири Шырдакбектин чеби 10 жана 11 кылымдарда курулган. Ал Актала районундагы Ала-Буга суусунун жээгине орун алган. Чеп 4 бурчтуу чарчы түрдө салынып, чептин дубалдары жана бурчтары мунаралар менен бекемделген. Чепти айланта туурасы 20 метр келген арык казылып, ага учурунда суу толтурулган. 11 жана 14 кылымдарда Борбордук Азиядагы дагы бир белгилүү архитектуралык эстелик Шах Фазил күмбөзү жаралган. Эстелик Ала-Буга районундагы Гулистан кыштагынын жанында жайгашкан. Күмбөз 4 чарчы формада бышкан кирпичтен тургузулган. Күмбөздүн ичи оймо чиймелер менен кооздолуп, арабча жана фарсыча сөздөр менен жазылган. Караханиттердин мезгилиндеги исламдашуу жөнүндө бул жерден дагы бир кыскача топтоло кетелик. Ислам дини Абдул Керим Сатук Бура хандын мезгилинде өтө тездик менен жайылган. Ал өлөр алдында 955-жылы исламды кабыл алат. Кыска убакытта өкүмдарлык кылган анын уулу Муса Тонга элик исламды мамлекеттик дин катары жарыялаган. Анын өзүнүн айланасында алымдарды жана шайыктарды топтогондугу, калкы үчүн мектеп, мечит курулгандыгы мусулман тарыхчыларынын маалыматтарында айтылат. Ошондой эле алар 94-жылы 200.000 түтүн түрк тайпалары ислам динин кабыл алгандыгын жазышат. Бул урлар Ягма, Карлук, Тухси, Чигил урлар экени талашсыз. Ошолордун ичинде Теңир тоо, Памир тоолорунун этегинде, Ысык көлдүн жээктеринде, Талас суусунун боюнда жайгашкан көптөгөн кыргыз урлары болгон. Ислам дини жаңыдан каратылган аймактарда саясий үстөмдүк жана соода аркылуу да жайылтылган. Муса Тонга иликтен кийин Караханит тактысына олтурулган Сатук Бура хандын кийинки уулу Байташ Арслан хан Сулайман Караханит мамлекеттин аймактарды мусулман аймагына айлантууга жетишкен. Караханит өкүмдарлары ислам динине бир гана үстөмдүк куралы катары жана катары гана карашкан эмес. Өкүмдарлардын жашоосунда диндин орду чоң болгон.
Андыктан ислам дининде келтирилген буйруктарды аткаруу алар үчүн да парз экендиги жакшы билишкен. Бул мезгилдерде мамлекетке тиешелүү аймакта жашаган кыргыздардын аталган исламдашуу процессинин ичинде болгондугу маалым. Алар ислам динин кабыл алуу менен бирге узак убакыт бою өздөрүнүн эски ишенимдерин да аткарып келишкен. Кара Кытайлар мамлекети жана наймандар ошол убакытта жашаган ушул Кара Кытай мамлекети жана наймандар жөнүндө кыскача токтоло кетелик. Кара Кытайлардын кол салуулары караханиттердин бийлигинин түздөн түз кыйрашына алып келген. Кара Кытайлар азыркы Монголия менен Кытайдын түндүк чыгышында жашаган 8 монгол урууларынын биригишинен улам түзүлгөн. Алар Кыргызстандын аймагында 12-кылымдын биринчи жарымында пайда болушкан. Эл өзүн Кытай деп атаган. Кытай булактарында аларды Кыдан же болсо Кидан деп, мусулман булактарында болсо Кара Кытай деп аташкан. Алардын урпактары кийин Кытай, Кара Кытай деген ат менен кыргыз элинин курамына кирген. 10-кылымда Кара Кытайлар борбордук азиялык көптөгөн урууларды багындырышып, түндүк Кытайды жеңип алышкан. 937-жылдан тартып алардын мамлекети жана династиясы Ляо Темирдей деп аталып, 1 кылымдан ашык жашайт. 907 жана 1125 жылдары Ляо империясы түпкү теги туңгус Чүрчен эли Манчжур тарабынан талкаланган болчу. Чүрчендер же манчжурлар этникалык жактан монголдорго жакын эл болгон. Ляо династиясынын өкүлдөрүнүн бири Элүү Даши калган эли менен түндүк тарапка Энисей кыргыздарын көздөй кире качкан. Бирок кыргыздар аларды коолап чыгышат. Андан соң алар Эмил өзөнүнүн азыркы Кытайдын Казакстан менен чек арасынын жакын жерде орношкон. Мында ал бытыранды качкын Кытайларды чогултуп, бир катар түрк уруулары менен союз түзгөн. 1129 жылы ага 40 000 түтүн баш ийип, Элүү Даши өзүн Гурхан деп атаган. Мамлекети Кара Кытайлар хандыгы деп аталган. Бул убакта өз ара чырдашууларга баткан Карахандар мамлекетинин чыгыш кагандыгы алсыздаган болчу. Түрктөрдүн, карлуктардын, каңгырлардын көчмөн уруулары Баласагындын башкаруусуна каршы чыгышкан. 1130 жылы алсызданган Карахандар мамлекетин басып алган. Ага байланыштуу Гурхан жаңы Си Ляо мамлекетин негиздеп, Баласагынды Кара Кытайча Хосун Ордо өзүнүн башкы шаарына айландырды. Мамлекетке Кыргызстандын түндүк аймагы гана баш ийген. Башка аймактарды жергиликтүү Караханилер династиясынын өкүлдөрү башкарган. Элүү Дашини Манас эпосундагы Жолойдун прототиби деген божомол бар. 1158 жылы Хорезм Кара Кытайларга багынып берет. Кара Кытайлар багындырып алган жерлерден салык алып турушкан. Алар башка диндерге карата чыдамкай мамилеси менен айырмаланышып, буддизмге сыйынуу менен исламды кысымга алышкан эмес. Кара Кытайлар мамлекетинин калкынын негизги бөлүгүн түрк элдери түзгөндүктөн кийинчерээк кидандар аларга жуурулушуп кетишкен. Кара Кытайлардын мамлекетинин калкы этникалык жана диний жагынан ар түрдүү болгон. Жергиликтүү көчмөн калк жарым жартылай шамандардан болуп кала беришкен. Ошондой эле христиандар, неастриандар жана да жашап, алардын көрүстөндөрү Ысык көл, Чүй өрөндөрүнөн да табылган. Бирок отурукташкан калктын жана түрк урууларынын арасында тараган ислам дини үстөмдүк кылган дин болуп калган. Өлкөнү башкаруудагы башаламандыктар, вассалдыкээликтердин борборго баш ийбөөгө умтулары Кара Кытайлардын мамлекетин алсыртат. 1208 жылы Чыңгыз хан Иртышта талкаланган Найман, Меркит урууларына Фергана, Жети суу, Кашкарды көздөй чегинишкен. Бул мезгилде Наймандарды Таян хан, андан кийин
Күчүлүк хан бийлеп турган. Батышты көздөп чегинген наймандар Күчүлүктүн жетекчилиги менен Кара Кытай Гурхандын жерине келишет. Найман падышасынын улуу Күчүлүк Гурханга кызматка өтүп, өз элинин калдыктарын чогултуп, Жети Сууга орношот. Ошондон бир жылдан кийин Батыш Ляо ор жагдайда дуушар болот. Чыгышта мурда Кара Кытайлардын бийлик алдында болгон Уйгур Чакан ээлиги бөлүнүп чыгып, Чыңгыз хандын букаралыгына өтөт. Батышта Хорезм шахы Мухаммед Мавереннахардын карахандардын башкаруучусу династиясындагы анын союздашы Осман ибн Ибрагин баласаганга жортулуу уюштурат. 1210 жылы бириккен бул күчтөр Кара Кытайларды Талас суусунда тосушат. Катуу салгылашуудан эки тарап тең бүлгүнгө учурап, Кара Кытайлар Баласуунга кайтат. Зомбулуктан жана мамлекеттин бузулуш кырдааларынан пайдаланган Күчүлүк 1210 жылы эле өзгөнгө кол салып, Кара Кытай Гүрхандын казынасын басып алган. 1211 жылдан бийликти тартып алган Күчүлүк 1218 жылга чейин мамлекеттин кыйла бөлүгүн башкарып турган. Ошентип Кара Кытайлар менен наймандардын мамлекети 90 жылга жакын убакыт жашап, чыгыштан келген баскынчылардын Чыңгыз хандын соккусунан 1218 жылы кыйраган. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сиздер менен бүгүнкү телекөрсөтүү сабагыбызда кыргыздардын ушул жана Караханит мамлекетинин составында кантип жашап кеткендиги жөнүндө сөз кылдык. Көңүл бургандарыңызга чоң рахмат. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.